шыбы түшүп дубалдарынын баары сыйрылган жерде турабыз. Бул Манас айылындагы Кыркыз деп аталган кенже архитектуралык фигура. Манас айылынын курулганына быйыл 27 жыл болду. Ал 1995 жылы Манастын 1000 жылдыгын белгилөөгө карата тургузулган. Кезинде курулуш иштери сапатсыз жана шашылыш жүргүзүлгөндүктөн ушу тапта комплекс кейиштүү абалга кептелип кейпи кеткен. Эми ушул жерге туристтерди, конокторду деги эле жалпы жарандарды суктандыра турган маданий этнографиялык комплекс салынат. Аны реконструкциялоонун долбооруна ачык сынак жарыяланды. Сынакка катышууну каалагандар 5 июлга чейин өз долбоорлорун сунуштаса болот. 12 адамдан турган комиссия бардык эмгектерди карап, мыктысын аныктайт. Анын курамына манасчы, сүрөтчү, тарыхчыдан баштап, Маданият министрлигинин, Мамлекеттик курулуш агенттигинин кызматкерлери кирген. Сынактын байге фонду 3 миллион сом. Bir проекти Кудай буйруса, ошол жеңүүчүсүнө баягы мен айткандай 1,5 миллион сом премиясы берилет. Экинчи орунга 1 миллион сом берилет, үчүнчү орунга 500 000 сом берилет. Бирок ошого да карабай, мисалы башка проекттерде жакшынакай сонун идеялар болсо, биз ошону концептуально бир проектке отурусайын деп атабыз да. Бир адам эми өзү айтты, атын да айтпай эле койгула, өзү жеке патриот деп ойлойм, ошол жигит өзүм төлөп берем, ошол эскизный проекттин жанагы 3 орун деп эдик, биринчи, экинчи, жеңүүчүсүнөчү. Ошону өзү каржылап эме кылат да. Сынак аяктап, татыктуу долбоор аныкталганга чейин Манас айылынын аймагы курулушка даярдалып жатат. Жарактан чыккан объекттер бузулуп, сүрдүрүлүүдө. Жумуштар 1 июнда башталды. Бул жакта 2 экскаватор, 1 гидромолот, 5 самосвал тартылды азыркы жумуштарга. Азыр реконструкцияга алдын ала даярдануу иштери болуп атат. Ошол 5 июлдарга график боюнча 5 июлдарга бүтүш керекпиз. Сынактын жыйынтыгы чыкканча аймак толугу менен даяр болот. Июлдун 20-ларында Маданияттын борборуна айлана турган Манас айылын салуу башталат. Маданий этнографиялык комплекстин аянты 9 гектарга чамалап, анын ичинде Манас театры, музейи жайгашат. Талаптарыбыз эпостун ичиндеги окуяларды жана ошондой эле эпостун асыл баалуулуктарына доо келтирбеген, ошол эле учурда бир эле имарат менен бир канча функцияны аткара турган керемет долбоорлор болсо дегенбиз. Кыргызстандын, Манастын бир окуясын толугу менен ачып берген бир жаңы долбоорлор келсе деген ойдобуз. Эстелик болуп, же болбосо имарат болуп гана туруп калбастан, ал өзүн өзү каржылай турган, өзүн өзү бага турган функцияларды аткарса деген ойдобуз. Бирок бул нерселер менен биздин оюбуз Манас айылы бизнес чөйрөгү айланып келбестен улуттун иденттүүлүгүн даңазалай турган, аныктай турган, улутту улут кылып кармап кала турган жаңы бир көз караштар чыкса деген ойдобуз. Буга чейин Манас айылына көңүл бурулбай калган. Мурда жарандар келип сейилдеп сүрөткө түшкөн болсо, кийинчерээк кооптуулугунан улам объект жабылган. Аны реконструкциялоо боюнча долбоор менен буга чейин президент таанышкан. Комплекстин тагдырына кайдыгер карабагандар көп болгондуктан дагы реконструкциялоо боюнча эскиздерди кабыл алуу чечими чыгарылган. Сынактын соңунда комиссиянын копулуна төп келгени тандалып салынат. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.